Саламатсыңарбы кымбаттуу абитуриенттер. Биз бүгүн силер менен биология сабагы боюнча жалпы республикалык тестте берилүүчү суроолорго кандай дайынданыш керек экендигинин үлгүсү боюнча таанышабыз. Бизде бүгүнкү сабак биология сабагынын экинчи сабагы болуп эсептелет. Бүгүнкү сабакта биз төмөндөгү суроолор боюнча талкуу жүргүзөбүз. Биринчи суроо: төмөндөгү саналган жаныбарлардын кайсынысынын жумуртка клеткасында азыктык заттардын көрөнгүсү эң аз? Баканын жумурткасындабы, өрдөк тумшуктун жумурткасындабы, сазандын жумурткасындабы же бакма коёндун жумурткасындагы клеткасында азык заттардын көрөнгүсү эң аз болушу мүмкүн? Муну силер жооп бериш үчүн төмөндөгүдөй мен силерге түшүнүп берейин. Биринчи, баканын жумурткасы, өрдөк тумшуктун жумурткасындагы азык заттардын көрөнгүсүбү дейт, сазандыкыбы же бакма коёндукубу? Балдар, мына ушул берилген 4 варианттын кайсыл жаныбардын жумурткасындагы азык заттардын көрөнгүсү аз болушу мүмкүн деп сурап жатат. Бака менен сазан өзлөрүнүн жумурткасын силер жакшы билесиңер, сууга таштайт. Мына ошол суудагы ташталган жумуртка клеткасынын ичиндеги топтолгон азык заттардын жардамы менен түйүлдүк өөрчүп жетилет. Анда бул бака менен сазандын ташталган жумуртка клеткасындагы азык заттардын көрөнгүсү көп болуш керек. Өрдөк тумшукту алып карайлы. Өрдөк тумшук бул сүт эмүүчү жаныбарга кирет, бирок бул көбөйгөндө жумуртка тууйт. Ал эми ошо жумурткасынын ичиндеги түйүлдүк, жумурткалык клетканын ичиндеги топтолгон азык заттардын негизинде башкача айтканда ошондо топтолгон көрөнгүсү аркылуу жетилет жана өөрчүйт. Анда бул өрдөк тумшуктун жумурткасынын клеткасындагы азык заттар дагы көп экен. Бакма коёнду алып карайлы. Бакма коёндун жумурткасы эненин ичинде жетилет. Башкача айтканда ал белгилүү убакта гана жумуртка клеткасы өөрчүү процессинде эненин киндиги менен туташып, эне кандай азык менен азыктанса, ошол түйүлдүк ошол берилген азык менен азыктана баштайт. Анда мунун жумуртка клеткасындагы азык заттардын көрөнгүсү эң аз экен. Анда бул жерде биз бүгүнкү суроого туура жоопту кайсы деп берет экенбиз? Бакма коёндун жумурткасында азык заттардын көрөнгүсү аз деп туура жооп. Демек бул жерде Г варианты болуп эсептелет экен. Кийинки суроого көңүл бургула. Бизге бул тамак аш берилген экен. Бул тамак аштын формасы. Бул адамдын организминде дейт, адамдын организминде ушул берилген тамак аш, мисалы үчүн адамдын денесиндеги берилген тамак аштын ичинен белокду алган экен да. Мына ошо белоктун молекуласы боюнча төмөндөгү суроо түзүлгөн. Жогору жакта көрсөтүлгөн тамак аш белогунун айлануу схемасына ылайык дейт. Белок молекулаларынын төмөн жакта келтирилген формаларынын кайсынысынын адам организминде пайда болушу мүмкүн? А варианты, Б вариантындагы форма берилиши мүмкүнбү? Ж В вариантындагы форма берилиши мүмкүнбү? Ж Г вариантындагы форма берилиши мүмкүнбү? Башкача айтканда, мынакей жогорудагы берилген тамак аштын формасы. Мына ошо биз тамак аш аркылуу жогорку молекулалуу бирикмелерди кабыл алабыз. Ал жогорку молекулалуу бирикмелерге мисалы үчүн белокду алып турбуз. Белоктун молекуласын полимер деп алсак, мына ошол белоктун молекуласындагы полимер белок мономерге чейин адамдын организминде ажырайт. Башкача айтканда, ал белоктун мономери амино кычкылдары болуп эсептелет. Силерге берилген экен, эгерде белоктун молекуласы жогоруда көрсөтүлгөн формада берилсе, дейт, ушул боюнча организмде пайда болушу мүмкүн эмес деп аталат да. Адамдын организминде пайда болушу мүмкүн эмес деп аталат. Так, мына ушул суроого жооп бериш үчүн мен силерге төмөндөгүдөй түшүнүп берет элем. Белоктун ошо мономери, амино кычкылдары
Адамдын организминде АТФ-ти же болбосо энергияны пайда кылуучу кызматты аткарышы мүмкүн. Ошондой эле белоктун ошо мономерлери, амино кычкылдары, курулуш материалдарын пайда кылышы мүмкүн. Адамдын организмде силерге берилгендей формада белоктун молекуласы ушул боюнча, мисалы үчүн, ал кандай болуп берилсе, ошондой боюнча калып калышы мүмкүн эмес. Башкача айтканда, ал адамдын организмине кирип, ферменттердин жардамы менен азыктар ажырап энергияга ажырашы мүмкүн, же болбосо курулуш материалын түзүүчү белоктордун молекуласын пайда кылышы мүмкүн. Же болбосо А вариантындай болушу мүмкүн, же болбосо Б вариантындагыдай формага ээ болушу мүмкүн, же болбосо Г вариантындай формага ээ болушу мүмкүн. Башкача айтканда, бул жерде туура вариант В варианты. Ушул белоктун молекуласы кандай формада берилсе, ошондой боюнча адамдын организминде калыптанышы мүмкүн эмес. Туура жооп албетте В варианты болуп эсептелет экен. Демек, адамдын организминде белоктун молекуласынын формасы кандай болуп берилсе, ошол боюнча берилиш пайда болушу мүмкүн эмес экен. Алар ар кандай формага айланышы мүмкүн, аткарган кызматына жараша. Кийинки суроого көңүл бургула. Өсүмдүктүн төмөндө саналган органдарынын кайсынысында АТФ көбүрөөк пайда болот дейт. Кургаак уруктарда АТФ көбүрөөк пайда болобу? Өнүүчү уруктарда көбүрөөк пайда болобу? Жетилген мөмөлөрүндө АТФ көбүрөөк пайда болобу? Же жетиле элек мөмөлөрдө АТФ көбүрөөк пайда болобу? Кана эмесе, биз ар бир вариантты талкуулап көрөлү. Биринчи, өсүмдүктүн төмөндө саналган органдарынын кайсынысында АТФ көбүрөөк пайда болот дейт. АТФ дегенди биз баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Ошол ар бир тирүү организмдин клеткаларындагы митохондрияда АТФ синтезделет. АТФ синтезделгенде бул АТФтин негизги аткарган кызматы дем алуу процесси аткарышы мүмкүн, анан энергиянын кызматын аткарышы мүмкүн. Мына ошол дем алуу процессинде, же болбосо ошол энергия көбүрөөк кайсыл ушу төмөндө берилген варианттардын кайсысында көбүрөөк пайда болушу мүмкүн деп атат да. Кургаак урукта АТФ көбүрөөк пайда болушу мүмкүн эмес, себептен кургаак урук өнүп аткан жок, өсүп жаткан жок, жетилип жаткан жок. Ошондуктан бул жерге кургаак урукта АТФ көп деле талап кылынбайт, энергия көп талап кылынбайт. Б вариантында жетилген мөмөлөрдө, мисалы үчүн жетилген мөмөлөрдө АТФ көбүрөөк пайда болбойт, себептен жетилген мөмөлөр жетилиш үчүн өзүнө наоборот энергия көбүрөөк талаптанылат. Жетиле элек мөмөлөрдө жетилиш үчүн өзүнө көбүрөөк энергия талап кылат. Ошондуктан демек А варианты, В варианты, Г варианты бул суроого дал келбейт экен. Бул жерде Б варианты өнүүчү уруктарда АТФ көбүрөөк пайда болот. Себеп дегенде өнүүчү урук андан ары өнүп, жетилип чыгыш үчүн өнүүчү урукта АТФ көбүрөөк пайда болот экен. Демек, бул жерде кайсы варианты туура вариант болот экен анда? Өсүмдүктөрдү төмөндө саналган органдарынын кайсынысында АТФ көбүрөөк пайда болот десе, анда туура жооп бизде өнүүчү уруктарда АТФ көбүрөөк пайда болот деп айтабыз. Башкача айтканда, ошо өнүп аткан урукта АТФ көбүрөөк пайда болуп, ал уруктун андан ары өсүшүнө, жетилишине жардам берет экен. Кийинки суроого көңүл бургула. Кийинки сурообуз: жер жүзүндө эволюциянын жүрүшүндө организмде кандай иретте пайда болушкан? А варианты: өсүмдүктөр, жаныбарлар, бактериялар пайда болушканбы? Б варианты: бактериялар, өсүмдүктөр, жаныбарлар пайда болушканбы? В варианты: өсүмдүктөр, бактериялар, жаныбарлар пайда болушканбы? Г варианты: жаныбарлар, өсүмдүктөр, бактериялар пайда болушканбы? Демек, жер жүзүндө эволюциянын жүрүшүндө организмде кандай иретте пайда болушкан дейт. Биринчи вариантын карап талдап көрөлү. Өсүмдүктөр, жаныбарлар, бактериялар пайда болгон деген вариантка токтоло турган болсок, эч качан жер жүзүндө эң биринчи өсүмдүк пайда болгон эмес. Себептен өсүмдүктөрдөн жаныбарлар, жаныбарлардан бактерия пайда болгон эмес. Экинчи Б вариантын карап көрө турган болсок, биз баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Жер жүзүндө эң биринчи жолу органикалык эмес заттар пайда болгон. Мисалы үчүн темирдин катиондору, металлдардын катиондору,
аниондор пайда болушкан. Мына ушул органикалык эмес заттарда кычкылдануу процесси жүрүп, кычкылдануунун негизинде энергия пайда болгон. Энергия пайда болгондон кийин бул жерде чирүү процесси жүргөн. Мына ушул чирүү процессин хемосинтез деп айтканбыз. Хемосинтез бул хемотрофтуу азыктануунун негизинде пайда болгон. Хемотрофтуу азыктануучулар булар бактериялар болуп эсептелет. Бактериялар хемосинтезди иштеп чыгып, ошо бактериялардын баары тең өлгөндөн кийин топурак пайда боло баштаган. Топурак бул чириндини пайда кылган. Мына ошол топурак чиринди пайда болгондон кийин гана органикалык эмес заттарды синтездеп чыгарылгандан кийин гана өсүмдүктөр пайда боло баштаган. Ал эми өсүмдүктөр болсо ошол жерден органикалык эмес заттарды алып, өзү автотрофтуу азыктана баштаган. Башкача айтканда, органикалык заттарды синтездей башташкан. Органикалык заттарды синтездегенден кийин ошол жаныбарлар органикалык эмес, органикалык заттарга да бай болгон өсүмдүктөр менен жаныбарлар азыктана баштаган. Бул гетеротрофтуу азыктануучулар болгон. Анда жер жүзүндөгү эволюциянын негизинде бул кайсы тартип туура болуп эсептелет экен? Бул вариантта албетте эң биринчи бактериялар, өсүмдүктөр, жаныбарлар деген вариант туура вариант болуп эсептелет экен. Же болбосо жер жүзүндө эволюциянын жүрүшүндө организмдер кандай иретте пайда болушкан десе, анда биз туура жооп деп бул жерден таба алат экенбиз. Б варианты бактериялар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар деген. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Кийинки суроодо анализ үчүн кандын эки үлгүсү алынган экен. Биринчи үлгүсү бөйрөккө кан алып келүүчү тамырдан турган экен. Экинчи үлгүсү бөйрөктөн кан алып кетүүчү тамырдан алынган экен. Эми ушуга төмөндөгүдөй суроо түзүлүптүр. Дени соо кишинин ошол тамырларындагы кандын үлгүлөрү төмөн жакта саналган сапаттардын кайсынысы менен айырмаланат дейт. А варианты лейкоциттердин саны менен айырмаланабы? Б варианты туздардын концентрациясы менен айырмаланабы? В варианты эритроциттердин саны менен айырмаланабы? Же Г варианты глюкозанын концентрациясы менен айырмаланабы? Демек, балдар, анализ үчүн эки үлгү алынган экен. Бөйрөккө алып келинген кан тамыр бул веналык кан тамыр болуп эсептелет. Бөйрөктөн фильтрленип чыпкаланып чыккан кан тамыр дагы веналык кан тамыр болуп эсептелет. Ушул алып келинген кан тамырдын курамындагы төмөндөгү берилген варианттардын кайсынысынын концентрациясы, же болбосо сапаты кайсынысыныкы айырмаланышы мүмкүн деген суроо туулуп атат. Бул жерде биринчи А лейкоциттердин саны менен айырмаланышы мүмкүн дегенди туура деп айта турган болсок, анда биз төмөндөгүдөй далилдеп көрөлү. Кандын курамын ошо веналык кан тамыр аркылуу бөйрөккө киргенде, бөйрөктө биз баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Ал жерде фильтрлөө жүрөт, чыпкалоо жүрөт. Чыпкалаганда ошол кандын курамындагы ашыкча туздарды, мочевинаны, мочевой кислоталарды фильтрдеп чыпкалап калат. А бирок ошол бөйрөктөгү капиллярдык кан тамырларда бул лейкоциттердин дагы, эритроциттердин дагы, башкача айтканда, кан клеткаларын өткөрбөйт, чыпкалабайт. Анда лейкоцит А варианты жана В эритроциттин саны боюнча айырмаланат деген бул жерге дал келбейт экен. Ал эми Г вариантында глюкозанын концентрациясы менен айырмаланышы мүмкүнбү деген суроо дагы бул жерге туура келбейт. Эгерде дени соо адам болсо, сахарный диабет, кант диабети менен оорубаса, анда ошол бөйрөккө алынып келинген кандын курамындагы глюкозанын саны канча санда болсо, кайрадан чыгып барайтканда деле ошончо санда кетирилет. Башкача айтканда, ал эч кандай айырмаланбайт. Анда бул жерде эмнеси боюнча гана айырмаланышы мүмкүн экен? Бөйрөккө алынып келген веналык кан тамырдын курамындагы туздардын концентрациясынын саны боюнча гана чыгып бара жаткан бөйрөктөн чыккан веналык кан тамырлардын концентрациясынын саны айырмаланышы мүмкүн экен. Себеп дегенде, ошол бөйрөктүн негизги аткарган кызматы веналык кан тамырдагы ашыкча туздарды, уулуу заттарды фильтрлеп алып калат экен. Ошондо келген концентрациядан чыгып бара жаткан концентрациянын айырмасы туздан гана айырмаланат экен. Анда бул суроого туура жооп болуп, же болбосо туура вариант болуп
туздардын концентрациясы менен гана айырмаланат деген вариант бул туура вариант болуп эсептелет. Эмесе балдар, силерге ийгилик каалаймын. Саламатта калгыла.